Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда жайгашкан Иштанберди кенинде өрт чыкканын билдирди. Маалыматка караганда, ОКМКга өрт тууралуу маалымат бүгүн саат 10:15 келип түшкөн. Өрттү өчүрүүгө Ала Бука жана Чаткал райондук куткаруу кызматынын бөлүмдөрү тартылган. Тилсиз жоо саат 12:30 толугу менен чектөөгө алынды. ОКМК жеринде өрттү өчүрүү иштери жүрүп жатканын жана кошумча маалымат берилерин билдирди. Иштанберди алтын кенин Full Gold Mining фирмасы иштетет. Анда 600дөй адам эмгектенет. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Абсаттар Сыргабаев тайындалды. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ал жамаатка бүгүн 19 октябрда тааныштырылды. Сыргабаев буга чейин Сузак районуна караштуу Барпы айыл аймагынын башчысы болуп иштеп жаткан. 44 жаштагы Сыргабаев 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Жалал Абад облусун буга чейин Нурболот Мирзахметов башкарып келген. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Жарасул Абдураимов тайындалды. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык жаңы жетекчи эмгек жамаатка бүгүн тааныштырылууда. Ал 60 жашта Алай районунун Гүлчү айылында туулган. Ачык булактарда Жарасул Абдураимов экономика жана өнөр жай маселелери боюнча эксперт катары көрсөтүлгөн. Буга чейин облусту Байыш Юсупов жетектеп келген. Bir сутка ичинде COVID-19 илдетин жуктургандардын саны 482 адамды түздү. Айыгып чыккандар 127. Республикалык штабтын маалыматы боюнча жаңы учурлардын аймактар боюнча саны төмөндөгүчө: Бишкек 73, Ош 54, Чүй облусу 14, Ош облусу 93, Талас облусу 7, Нарын облусу 1, Ысык көл облусу 8, Жалал Абад облусу 125, Баткен облусу 107. Жалпы жуктуруп алгандардын саны 18 марттан бери 52.526 адамга жетти. Анын ичинен айыккандардын саны 45.863, каза болгондор 1.111, учурда стационарда дарыланууда 2.550, амбулатордук дарыланууда 2.518 бейтап бар. COVID-19 вирусу менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн Бишкек мэриясы күндүзгү стационарларды ачты. Стационарлар негизинен шаардагы 4 райондогу мектептерде ачылды. Жалпы 8 мектепте 440 койкалуу стационарлар күндүз бейтаптарды кабыл алууда. Мэриянын маалыматына караганда кычкылтек концентраттары жетиштүү санда керек болгон учурда стационарларга жеткирилип турат. Ошондой эле бардык стационарларда дары-дармектер жана жеке коргонуучу каражаттар камдалган.